Алмазбек Атамбаев мүлкін конфискациялоо менен 11,5 жылга кесилди. 1-май райондук сотунда Кой-Таш окуясы боюнча соттук отурум аяктады. Сот мурдагы президентти мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу тууралуу да чечим кабыл алган. Эске салсак, Атамбаев учурда чет өлкөдө. Бишкекте автобуста сөгүнгөн киши кармалып, бирок ага чара көрүлгөн жок. Себеби коомдук транспорттоодону тартип бузуп, жарандарды ооз калгыс сөздөр менен сөккөн киши аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 3-июнда Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, райондук милиция 30-май күнү социалдык тармактарда белгисиз жаран коомдук транспортто ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп, башка жарандардын тынчын алган видео тарары менен тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Натыйжада 36 жаштагы киши аныкталып, ага майда бейбаштык менен протокол түзүлгөн. Бирок жогорудагы жаранга карата укук бузуулар жөнүндө чара көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себеби ал республикалык психиатрия жана наркология борборунда көзөмөлдө турган жаран экендиги жана дарыланып жүргөндүгү такталган. Райондук милиция жыйынтыгында ал дарыгерлерге өткөрүлүп берилгенин кошумчалады. УКМК Ысык көлдөгү пляждан 57 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Түп районуна караштуу Ысык көл айылында жайгашкан Урочище Сухой Хребет пляж аймагында 57 гектар жайыт жерлер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Атайын кызмат аталган жер тилкелери мыйзамсыз менчиктештирилгенин белгиледи. Ошондой эле УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин, ишканаларды жана имараттарды аныктоо, мамлекетке кайтаруу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ажылыкка барган 75 000 адам Сауд Аравиясынан чыгарылды. Сауд Аравиясы ажылык эрежелерин бузган 75 000ден ашуун адамды өлкөдөн чыгарды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Сауд Аравиясынын расмий маалымат агенттиги СПАнын маалыматына караганда, Ички иштер министрлигине караштуу коомдук коопсуздук кызматынын башчысы Мухаммед Аль-Бассами Меккеде маалымат жыйын өткөргөн. Анын айтымында 270 000ге жакын адамдын ажылык визасы жок болгонуна байланыштуу Меккеге кирүүгө уруксат берилген эмес. Ал эми 75 943 адам ажылык эрежелерин бузган үчүн кайра артка жөнөтүлгөн. Мындан сырткары Бассами 252 жасалма ажылык компаниясы жана 109 000ден ашуун уруксатсыз унаа аныкталганын кошумчалаган. Малым болгондой бийлик өкүлдөрү быйылкы ажылык малында коопсуздукту камсыз кылуу үчүн учкусуз дрондор, жасалма интеллектке негизделген талдоо системи жана байкоо камералары сыяктуу заманбап технологияларды колдонуп жатканын билдиришет. Ошондой эле быйыл биринчи жолу Сакыр аттуу атайын өрт өчүрүү жана куткаруу дрондору колдонуларын маалымдаган. Ал эми паспорт кызматынын башчысы Салих Аль-Мурабба быйыл ажылык малында чет өлкөлөрдөн 1 475 000ден ашуун зыяратчынын келгенин билдирген. Булак Супер Кежи. Пакистанда түрмөдөн 200дөн ашуун туткун качып кетти. Пакистандын Карачи шаарындагы Малир түрмөсүнөн жет сүрөөдөн улам эвакуациялоо учурунда кеминде 216 туткун качып кетти. Бул тууралуу Geo News телеканалы кабарлады. Ал кезде 600дөн ашуун адам камераларынын сыртында болгон. Баш аламандыктан улам алардын 216сы негизги дарбаза аркылуу качып кетүүгө үлгүргөн деп келтирет телеканал түрмөнүн башчысы Аршат Шахтын сөзүн. Шах 80дей качкын кармалганын, калгандарын издөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Окуя учурунда чек ара кызматынын 3 кызматкери жана абактын 1 кызматкери жарадар болуп, 1 туткун каза болгон. Булак Супер Кежи.
Ишти жашырууда ар кандай амалдарды жасаган. Өзбекстанда 25 жаштагы жигит адам өлтүргөн үчүн 11 жылга соттолду. Өзбекстандын Вябкент районунун соту Санкт-Петербургда чогуу жашаган жердешин өлтүргөн деген негизде өзбекстандык жигитти 11 жылга эркинен ажыратты. Чет элдик басылмалар белгилегендей, кылмыш былтыр декабрь айында Санкт-Петербургдун Сидова көчөсүндөгү батирлердин биринде болгон. Анда 25 жаштагы мигрант 32 жаштагы жердеш менен чогуу жашаган. Чачатак учурунда эркек аялдын бетин жаздык менен жаап тумчуктуруп өлтүргөн. Андан соң ал кылмышты жашыруу үчүн сөөктү чемоданга катып, Бергольц көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин жер төлөсүнө көмүп салган. Шектүү маркумдун атынан анын тирүү экенин көрсөтүү үчүн аялдын туугандарына билдирүү жөнөткөн. Көп өтпөй ал Өзбекстанга келген. Үстүздөгү жылдын январь айында эле өз мекенинде кармалып, күнөөсүн мойнуна алган. Вапкент райондук соту аталган жаранды Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин атайлап киши өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп таап, жалпы режимдеги колонияда 11 жылга эркинен ажыратты.